Bir Allah'sı var, iki düğünesi var, üç yurtu var, dört kıblası var, beş farzı var, altı malın bakkan talası var, жеті облыс қаласы var, 8-9 ondan balası var. Айтор, еркектері ат жалында уктаган, аялдары түз жолунан чыкпаган, мугалимдер жыйындарда моминтип бири-бири кучакташып жыттаган, улуу уюткулуу кыргыз калкым. Амансыздарбы? Кележенин bir balası боло турган. Ал эми кошунасынын 12 баласы боло турган. Күндөрдүн биринде баягы bir бала апасына мындай сөз салды. Апа, эгер уруксат берсеңиз, мен кошунаныкына чыгып балдары менен ойноп келейин. Анда апасынын сөзү болду. Эй балам, ал жака деген сен барба, анын өз балдары көп. Сен барсаң жаман көрөт. Анда баланын жообу болду. Жок апа, мен барганда алар дайыма чай ичип отурган болот дагы. Мен киргенде кел отур, өзү сен эле жетишпей жаттың эле деп айтат дейт. Анысыңарындай бүгүн мугалимдердин жалпы агартуу тармагында эмгектенген кызматкерлердин майрамы болуп жатса, балким ошол жерде куттуктоо сөзгө мен жетишпей калбайын деп келип калдым. Урматтуу эжекелер, урматтуу билим берүү тармагынын кызматкерлери, билим берүү тармагынын багбандары. Өткөн окуу жылы билим берүү тармагында бир канча жетишкендиктер болду. Албетте, ал жетишкендиктерге Ош шаарында эмгектенген тажрыйбалуу, билимдүү, сиздердей өз кесибин сүйгөн кесипкөй, заманбап мугалимдердин кошкон салымы чоң. Дүйнөдө бир канча кесиптер бар, бирок алардын ичинен эч качан эскирбеген эң кесиптердин төрөсү болгон бул албетте мугалимдик кесип. Элестетиңиз, бир дарыгердин катачылыгы бир бейтаптын өмүрүнө кооп жаратышы мүмкүн. Bir айдоочунун катачылыгы бир нече жүргүнчүлөрдүн өмүрүнө кооп жаратышы мүмкүн. А бирок бир мугалимдин катачылыгы бул бүтүндөй мамлекетти талкалап жок кылышы мүмкүн. Ошондуктан мен айтат элем, мугалимдик кесип бул ары жооптуу болгон, ары кооптуу болгон, ары түйшүктөргө оролуп, ары сооптуу болгон, сооп жыйноонун кесиби. Андыктан ойлор менен таң атып кирип кеч, болуудабыз балдар менен кесиптеш. Мындан өткөн бакыт жоктур өмүрдө биз мугалим пайгамбарга кесиптеш демекчи, дал ушул кызматты аркалап жүргөн инсан катары, балдарга билим берип жүргөн инсан катары сиздер эң жогоруда кесиптердин каймагы, кесиптердин төрөсүсүздөр. Бүгүнкү август кеңешмеси билим майрамыңыздар менен жалпыңыздарды куттуктаймын. Жана ошондой эле өткөн жылы шаарыбызда бир канча жетишкендиктер болду. Алардын катарында